Азыр Тбилисиде ар кечте салют атылып жатат. Парламенттин сыртындагы протесттер 4-күнгө уланды. Полиция митингчилерди ичкери киргизбөөгө аракет кылууда. Мындайда кол чатырлар жардам берет. Полиция азыр парламенттин ичинен сууну чачып жатат. Ал эми демонстранттар алар тарапка салют менен атууда. Бул эң бир шумдуктуу тирешүү. Абдан көп эл топтолду. Өкмөттүн Евробиримдикке кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгонуна нааразычылык да күчөп турат. Бирок элде дале үмүт бар. Күн сайын келип кошулгандар көбөйүүдө. Мындан улам менде өкмөт акыры кетет деген үмүт жаралып жатат. Андан эч кандай белги жок. Буга чейин өкмөт башчы полицияны мактап, нааразычылык акцияларын айыптаган. Митингге чыккандардын көбү мага 2028-жылдын аягына чейин Грузиянын Евробиримдикке кирүү аракетин токтотуу менен сизди жана сиздин өкмөттү, алардын Европага кошулуу кыялын, европалык келечегин уурдап алды деп айыпташты. Эл өзүн алданып калгандай сезүүдө. Муну түшүнүп жатасызбы? Буга так жооп берейин. Биз евроинтеграцияга байланышкан эч нерсени токтоткон жокпуз. Бул калп сөз. Жөн гана оппозиция лидерлери жана оппозицияга байланышы бар маалымат каражаттары элге жалган айтып жатышат. Бирок сиздер аны 2028-жылга чейин токтоттуңуздар да. Жок, бул чындыкка дал келбейт. Чын элеби? Ал эми бул анын бейшемби күнкү айткандары. Бүгүн биз 2028-жылдын аягына чейин Евробиримдик менен сүйлөшүүлөрдү баштоо маселесин күн тартибине койбоону чечтик. Ошондой эле 2028-жылдын аягына чейин Евробиримдиктин бюджеттик гранттарынан баш тарттык. Дал ушул билдирүү нааразычылык жана зордук зомбулукка себеп болду. Мында колго жасалган салют аткыч менен полицияга фейерверк атылууда. Ал эми полиция митингчилерге кол салган деп айыпталып жатат. Сиз акыркы бир нече күндөгү полициянын айрым митингчилерге жасаган ырайымсыз мамилесин видеолордон көргөн болушуңуз керек. Буга сиздин реакцияңыз кандай? Мындай окуялар иликтенет. Бирок бул учурда зомбулук эки тараптан тең болуп жатканын так белгилеп алышыбыз керек. Митингчилер өкмөттү Орусияга сатылып кетти деп айыпташууда. Бийлик муну четке кагып жатат. Эки тараптын тең артка чегинүү ниети жоктой көрүнөт.